Эмнегедир аял заты үй иши менен гана алектенет деген ишеним бар. Көпчүлүктүн оюнда айымдардын орду ашканада, аял заты алсыз болот деген пикир айтылып келет. Бирок биз бүгүн күчтүү, өзү менен кошо дүйнөнү өзгөртүүгө жөндөмдүү, кыялдарына жетеленип ийгиликке умтулган, өзүнүн ишин ийгиликтүү аркалаган айымдар тууралуу айтып беребиз. Чынында аял затынын колунан баары келет. Колуңан келбейт дегендерге көңүл бурбайм. Жипаранын окуясы. Кесиби боюнча медик, Жипара эже учурда эки ишти бирдей алып барат. Көптөн бери кызыгып жүргөн тикмечилик ишин буга чейин үйдө эски машинкасы менен жүргүзүп келген. Цех ачсам деген максатына жакында эле жетип, учурда чакан цехтин ээси. Жакшы тиккен кыздарым бар болчу, алар менен кол алышып чогуу иштешели деп. Азыр чакан ишкана ачып, ателье Хадижа деп атын коюп, азыр иштетип атабыз. Лишнийлер турбайбы? Ошону эме менен түз кесиш керек. Көрдүңбү? Кудайга шүгүр, ишибиз ишке ашып, азыр тапта окуучу кыздарды да алып үйрөтүп, тигип дагы бүт жакка бир жакшы соо иштерди дагы кылып атабыз. Тигип үйрөнүп, биз менен кадимкидей уже жарышып, эмнени бычып тиксек ошону биздин айтканыбызды аткарып, менин колумду узартып атышат. Колум узарып, уже башкарма болуп калдым. Колу узарып калган Жипара эже андан тышкары чакырык менен үйлөргө да барып тигип берет. Барып, примеркасын алып, кийим тиктирем десе, бүт материалын тандап, муу менен мындай эме көйнөк чыгат деп, анан размерин алып алып, реставрация кийимдерин өлчөп алып келип, тигип, кайра жакшынакай доставка кылып, нормальный цена менен акча таап атам. Идеялар көп, жакшы заманбап кыргыз элибиздин жакшынакай кыргыз колорит кийимдерин тигиш, жакшынакай дизайн кылып, кыргыз оймолорун кошуп. Күндүз кыялындагы иши менен алектенген Жипара эже түнкүсүн улуттук госпиталда медайым кесибин аркалайт. Аяка кечинде саат 4-төрдө барам. 4:30 уже кийинип даярданып, сменге даяр болуп калам да. Мисалы, ночко барганда 4-төн баштап эртең мененки 8-ге чейин иштейм. Эртең менен 7:40 5 минутка отчет докладыбызды берип коюп, 8-ге чейин сменибизди сдавать этип алып, анан 8:30 менен үйгө келем. Мама. Мама, кандайсыз? Эки иштен чарчап, үйүнө кайткан Жипара эжени кучак чайып, 4 кыз, 1 уулу тосуп алат. Алардын түйшүгүн көп жылдан бери жалгыз тартса да, тиреги да, үмүтү да, байлыгы да балдары. Балдарым тартиптүү, мамасын түшүнөт, аяйт, тамак даярдап, чай даярдап, мамочка деп тосуп алышат. Ар бирине индивидуальный подход кылам. Баарын карап, сурап, кимге эмне керек, эмне деп баарын талкуулап. Кандай күндөн сагындым сени. Жакшытадыңарбы, мен жок? Жок. Үйлөгөн жоксуңбу? Ушунда жолдошум экөөбүз аябай баш кошуп, ынтымактуу жакшы жашап, 5 балалы болдук десек, жолдошум байкуш баягы кырсыктап карызга малынып калыптыр, мага билгизбей кредит алып, процент ала берипчи. Элдер акча сурап тыкылдатып келе бергенден Россияга барып иштеп келейин. Акча таап путубузга турабыз деп, анан ишенип Россияга жиберсем, ошол бойдон башка бирөө менен жашап, Россияда ушундай турбайбы, азгырыктар жаман экен. Ошо бирөө менен жашап кетти. Чөккөн жокмун, чөкпөш керек экен. Анан издене баштадым. Баягы адам баласына канча башына иш түшкөн сайын ал күчтүү болот экен.
ушу балдарымды бутуна тургузушум керек, балдарымды окутушум керек. Болду дедим. Ошо балдарды окутуш үчүн эмне кылышым керек? Күчтүү аял болушум керек, иштешим керек. Кантип ушунун баарын эме кылам деп эле кыялданып эле ойлонуп жүрдүм, баягы эме болду. 5 балам менен квартирада калдым да, анан айылга көчүп кеттим. Декретныйга чыктым кичинекейим төрөлгөндө. Жолдошум боюмда бар да Россияга узаткам, ал кеткенден 2 айдан кийин кызым төрөлдү, анан декретныйда отуруп квартираны кандай кылам? Айылда жумуш толтура экен, жумуш жок дебеш керек экен. Аяктан ич агарын арып иштедим, мен ачыгын айтканда. Мен 30 койдуна ич агарын артып экеже экөөбүз иштедик, экөөлөп. Талаага барып картошка тердим, алма сорттоп иштедим. Анан капельница элдин баары жакшы коет экенсиң, уже элдин баарын дарылап капельница вызовторго. Жашоо мындай жакшы экен да айылда. Мага жакты, бирок айла жоктон 3 жылдан кийин кайра келдим буяка. Декретныйым бүтүп жумушка чыктым. Жумушумда иштеп жүрүп, садикеде орношо калдым. Кухнясында иштеп, повар болуп иштедим аякта. Кыстаган кыйынчылыктан чыгуу үчүн Жупар эже жолдордун эң туурасын тандап, билимин тереңдетүүнү чечет. Соцдеревня, спидфонд, атул тренингтерине эле бара бердим. Обучение алып эле, анан күч алып эле. Атул деген дагы жакшы бир эме бар экен, коом бар экен. Ишкана ачып атканда эмени окутушту атуулдан. Юридический эме. Ошондон көп нерсени үйрөндүм. Юридический патент кантип ачыш керек, кандай договор түзүш керек, если аренда эме кылганда көп нерсени атуулдан үйрөндүм да. Атул демилгесинин тренингтеринен бүтүндөй жашоосун мерчемдегенди үйрөнгөн Жупар эже ишмердүүлүгүнө түшкөн каражатын башкарууну да жакшы өздөштүргөн. Ношто иштеген акчамды, больницада иштеген акчамды уже анын өзүнүн эмеси бар, квартирага төлөйм. Цехте иштеген акчамды өзүнүн вложениясы бар, кыздарга зарплата чыгарып берем. Берки материалдын акчасы бар, анан өзүмө түшкөн зарплатаны капитетип акырын сала берем. План кылып туруп анан ишимди аткарып атам. Ошонткенде гана ийгиликке жетишет экен. Эчтекени жактырбай эле баягы через не хочу жасаган иш болбойт экен. Пайда жагын ойлоп эле мен ушу ишимди баштап аягына жеткизсем, ушуна көп ийгиликке жетишем деп ошо целди коюш керек экен. Балдарымды окутам, үй алам, көп адамдарга жардамым тиет, сооп иш кылам деп эле целди коюп эле вперед эле иштей бериш керек да. Анан сенин колуңан келе мындай деп баягы аргандайлар бар. Баягы ага дагы чөкпөш керек. Арасында бут тоскондор болот, жаман сүйлөгөндөр болот. Ага да кайгырбаш керек, аны өзүңө принимать этсең, ошол болуп каласың. Не надо принимать. Бир убакта балдарын багуунун айласын издеген Жупар эже учурда башкаларга да жумуш ордун түзүп берүүгө жетишти. Кыялында ишканасын чоңойтуп, өзүнүкүндөй тагдырга туш болгондордон жардамын аябайт. Эң биринчи планга ошону койдум, ийгиликке жетип, миллионерша болуш жана ошо миллионумду ушундай эжекелерге иштейм деген, ошо жашоого жакшы үмүтүн койгон эжекелерге колумду сунуп, поддержка кылып жардамдашам деген ниетим бар. Учурда кыйынчылыктын бардыгын билим алуу менен жеңип чыккан Жупар эже чыныгы ишкер айым. Айтымында мүңкүрөбөй келечекке ишенимдүү карап, өз күчүнө ишенип, максат кое билген ар бир айым ийгиликтүү боло алат.